Бизде ошо канча завод бар дедиңиз ушул? Бармаса. Дары-дармек чыгарган 30 завод бар. Булар бүгүнкү күндө бар 30 завод иштеп атабы? Бар же? Ооба. 30 завод. Өз негизи. Лицензия фарм деятельностька 4004 субъект. Мен баягы бизде окудум да, ошо как раз Кыргызстанда өндүрүлгөн бул дары-дармектер биздин 3-4% эле тейлет экен да Кыргызстан. Анан бул калганы бүт сырттан ташып келинет экен да. Анан эми эстер мезгилинде вот бүт сырьёну бизден ташыйт экен да. Биз эми сырьё жетиштүү да. Анан ири заводдор жок экен да бизде, получается. Ошо ири заводдорду салыш керек да. Бүт сырьё бизде да, туурабы? Толу республика болсок, анан биз болсо сырттан ташып келип алсак, өзүбүз. Дарынын баары тиги сырьё бизде болсо, анан бир тартпайсыздарбы, инвесторлор тартып бир ири заводдорду курбайсыздарбы? Мына азыр эле өндүрүшчү байке айтып кетпедиби? Өзбекстанда канча 200 канча завод бар дедиңизби? Бүт ошол жактан ташып атат бул жака дары-дармекти. Бүгүнкү күндө арзан. Ошону бир жана кылбайсыздарбы, аракет кылам өкмөт? Өзүңүздөр жумушчу орун менен камсыз кыласыздар. Өзүбүз эми уят, эми өзүбүздө сырьё турса өзүбүз ташып келип алсак, сырттан. Ошону караш керек да, анан өндүрүшчүлөрдү колдош керек. Мына ушул. Туура айтасыз. Азыркы учурда мына жакында эле сентябрь айында эле Сокулукта ири ишкана ачылды. Жана мен айткандай 19 миллион флакон дарылар чыгара турган жылына ошондой завод ачылат. Андан тышкары Кара Алтайда чоң завод, инвестициясы 41 миллион доллар болуп атат. Стандар фарм дейт. Ошону азыр инвестициясы бар таза кирсин деп строительствого салыктан бошотуп, анан кийин куруп алсын. Жеңилдиктер төлөш керек да, тартыш керек да инвесторлор. Ошонун үстүндө иш алып барылып атат, азыр эми буюрса. Ошол. Ошондой сыяктуу эле бүт иштерин алып барып атат. Иштеш керек да.